Саламатсыздарбы, өлкө аймагындагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Сооронбай Жээнбеков учурда кайсы жакта экени айтылды. Президент Сооронбай Жээнбеков учурда Бишкек шаарында. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат катчысы Толгонай Исламалиева Спутник Кыргызстан агенттигине билдирди. Бир аз мурда мамлекет башчынын маалымат кызматы Жээнбеков Россия президенти Владимир Путинди туулган күнү менен куттуктаганын билдирген. Садыр Жапаров легитимдүү өкмөт башчы экенин айтып иштей баштады. Жогорку кеңеш тарабынан бекитилген өкмөт башчы айрым күчтөр ушул түнү курал колдонуп бийликти алууга кам көрүп жатканын айтты. Экиндикке чыккан саясатчы Садыр Жапаров өзүн легитимдүү премьер-министр деп эсептей турганын айтып, ишин баштады. Ал учурда өкмөттүн ишин көзөмөлгө алып, бардык структуралар штаттык режимде иштеп жатканын белгиледи. Жапаровдун айтымында экинчи революция жасоону көздөгөн дагы бир топ күчтөр бар. Алар өкмөт үйүн басып алышкан. Жогорку кеңеш тарабынан бекитилген өкмөт башчы айрым күчтөр ушул түнү курал колдонуп, бийликти алууга камынып жатканын, алардын артында чоң күчтөр бар экенин белгиледи. Жапаров бул маалыматты дагы бир жолу тактап, башаламандык уюштурат делген адамдардын аты жөнүн айтыш үчүн журналисттерди дагы чакыра турганын айтты. Бийликти өзүм басып алган жокмун. Кечээ расмий түрдө депутаттар ушул орунга бекитишти. Эми жоопкерчилик менин мойнумда. Легитимдүү өкмөт башчымын. Координациялык кеңештин өкүлдөрү менен дагы жолугуп, элди, өлкөнү бөлүп жарбоого чакырдым, деди Жапаров. Эгер кимдир бирөө курал колдоно турган болсо, ал буга жооп бербей турганын кошумчалады. Жээнбековго импичмент. Ала Тоо аянтында жаштар митинг өткөрүп жатышат. Ошол тапта Бишкектин Ала Тоо аянтында 4 октябрда нааразычылык акцияга катышкандар митинг өткөрүп жатышат. Сөзгө чыккандар 4 октябрда өткөн шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууга жаштардын салымы чоң экенин белгилешти. Алар учурда бийликке дайындалып жаткандардын баарын тааныбай турганын айтышууда. Жапаровдун премьерлигин тааныбайбыз. Дагы бир координациялык кеңештин билдирүүсү. Садыр Жапаровдун премьер-министр болушун тааныбайбыз. Бул тууралуу жаңы түзүлгөн дагы бир координациялык кеңештин мүчөлөрү маалымат жыйын учурунда билдиришти. Белгилей кетсек, Кыргызстанда дагы бир координациялык кеңеш түзүлдү. Анын курамына Чоң Азат, Ордо, Мекен ынтымагы партияларынын лидерлери жана Реформа партиясынын мүчөсү Урмат Жаңыбаев, Ыйман-Нур партиясынан Чыңгыз Макешев кирген. Бүгүн 7 октябрда алар өкмөт үйүндө маалымат жыйын өткөрүп, журналисттердин суроолоруна жооп берди. Экинчи координациялык кеңеш жыйынында кечээ 6 октябрда Жогорку кеңештин депутаттары тарабынан көрсөтүлгөн өкмөттү жана Садыр Жапаровду премьер-министр катары тааныбай турганын айтышты. Мындан сырткары алар өкмөттү толугу менен иллюстрация кылып, кийинки шайлоого Мекенен Кыргызстан, Биримдик Кыргызстан партияларын катыштырбай парламентти таратуу чечимин кабыл алышкан. Эске салсак, буга чейин өлкөдө бир координациялык кеңеш түзүлгөн. Анын курамына КСДП, Республика, Атамекен, Бүтүн Кыргызстан, Бирбол жана Замандаш партиялары кирген. Кумтөрдүн Бишкектеги кеңсесине белгисиз адамдар кирип барышты. Компаниянын маалымат катчысы элдик кошуундар менен укук коргоо органдары чакырылганын белгиледи. Ал эми ишкананын кызматкерлери аралыктан иштеп жаткан. Comter Gold Company компаниясынын Бишкектеги кеңсесине белгисиз адамдар кирип барды. Бул тууралуу компаниянын маалымат кызматынын жетекчиси Марина Гаврилова билдирди. Анын айтымында ишкананын кеңсесине болжолу менен 30 кишиден турган топ кирип алган. 30дай адам алгач учкун имаратына, андан соң Comterдун кеңсесине киришти. Биз элдик кошуундардан, укук коргоо органдарынан жардам күтөбүз, деди Гаврилова. Ал учурда кеңседе эч ким жок экендигин, бардыгы аралыктан иштеп жатканын кошумчалады.